Бактылуу болуш мүнөздөн баатыр болуш күрөштөн деп коюшат экен, урматтуу көрөрмандар. Бактылуу көрөрмандарыбыздын санын сиз дагы толуктап турганыңызды билебиз. Ал эми музыка жаатындагы өзгөчө сүйгөндөр, жандуу музыкадан рахат алуучулар сиздерге керемет ырларды тартуулаганга биз ар дайым ар убакта даптаярбыз. Чактыш программасы кутмандуу күнүңүздөр менен деп кучагыбызды кенен жайып сиздерди тосуп алалы. Кош келиңиздер. Эмесе мындан кийинки убактыбызды, мындан кийинки аралыгыбызды биз сиздерге арнайлы деп чечтик. Андыктан бел байлаңыз, экран астында жазылып турган номерлерге билдирүүлөрдү узата берсеңиз болот. Уялбаңыз, тартынбаңыз. Эгерде ушундай баягы бүгүнкү келе турган таланттуу инсандарыбыздай таланттуу болсоңуз, талантыңыз бар болгон болсо, анда биз сизди дагы студиябыздан көргүбүз келет, урматтуу көрөрман болгону. Экран түбүндө жазылган номерге өзүңүз жөнүндө маалыматты кененирээк айтып койсоңуз, биз сизди өзүбүз издеп таап алабыз. Эмесе программабызды баштайбыз. Бүгүн Шарлоттанын коногу студиясында ким болду экен деп кызыгып тургандар үчүн дароо таныштыралы. Анан сөз түрдө эшиктеги аба ырайы сонун, жаздын жытын сезип калгандардан болсоңуз, жаздагыдай атмосфера сиздерге ар качанда тартуулап бергенге биз даптаярбыз. Студияда бүгүн мейманда комузун колго алган мыктылардын мыктылары, мейманда Баткендин кыйындары дейличи. Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнүн комуз илиминин жетекчиси Дыйканов Токсейит агайыбыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Жана ошондой эле биздин комузчу кичинекей ошо комузга катышкан жаштарыбыз, окуучуларыбыз Малика, Наргиза, Сезим, Айназик, Нурия жана Аяна бүгүн биздин студияда мейманда. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Келиңиздер. Жалпы кыргыз элибиз менен амандашып алыңыздар микрофонду кармап. Урматтуу көрөрмандар, ушундай сонун комуздар менен алдыда керемет ырларды тартуулайт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы Баткен эли, жалпы Кыргызстан. Биз ушу Баткен райондук балдар чыгармачылыгы үйүнүндө 2-20 иштейт. Негизи мындай менин карамагымда комузчулар, анан фольклордук жанрдагы фольклор 20 иштейт. Ошондо биз балдарды жөндөмүгө карап, анан кызыкканыга карап алабыз. Башында эле айтып коеюн, что ушул комуз иримине жана фольклор иримине кызыккан балдар, кыздар болсо, биздин эшигибиз дайым ачык. Кабыл алууга даярсыздар. Кабыл алууга даярбыз. Мен буга чейин комуз ириминин кичинеле бөлүгүнү жетектеп келдим эле. Ноябрь айынан баштап, өткөн жылдын ноябрь айынан баштап комуз иримини, анан фольклор иримини толук колума алдым. Фольклор иримин жарымын алдым, комузду толук өзүм алдым. Азыр 3 айлык немедеги эмгегимдин үзүрүнү бүгүн тартуулайын деп турам ушу балдарды. Булар кичине стимул болуп калсын деген ой менен. Булар 3 ай болду окугандарга. Кудай буюрса дагы насип тартып жолугушуп калсак, андан кийинки берүүлөргө дагы катышабыз. Сөз түрдө. Ошондо такшалгандарды дагы алып келемин. Бүгүн булардын шоуну кесейин деп эле алып келдим. Шоулору кесилип алдыда чоң ийгиликтерге жетишсинчи деп оомин кылып батабызды берип коелу биз дагы Баткен телеканалы. Эндемесе агай, чу дегенде эле дал ушул кыздарыңыздан керемет ыр болсун. Алдыда көйлөрүн дагы чектиребиз. Урматтуу көрөрмандар, сиз дагы жөн отурбаңыз бул учурда. Макул. Анда биз баштаганда эле дүйнөдө эң ыйык адам бизде эне, апа. Жаздын жыты менен кошо аялдардын, апалардын майрамы келе атат. Ошого биз апаларга арнап бир ырыбыз бар, ошону ырда берели, жалпы эмелер. Анан фольклордо эми башка инструменттер дагы бар эле, эми бизге кичине чектөө болуп калгандыгы үчүн ушул инструменттер керектүүлөрүн эле алып келдик. Анда апалар жашоот алайыны биз аткарып берели. Жакшы болот. Жаздын эмес эң биринчи 8 марттын жытын сезген айымдар үчүн, апаларыбыз үчүн мыкты музыка болсун. Дал ушундай өзүңүздүн кичинекей уул кыздарыңыз комуздун коштоосунда жандуу ыр менен, жандуу үн менен ырдап турса, мындан өткөн бакыт жок болсо керек. Кабыл алып коюңуз эмесе. Сиздер үчүн. Колдоп туралы. Жаш таланттар.
Ай, сонун керемет өзгөчө хор деп коюшат, жалпылап ырдаганда аябай кулакка жагымдуу болот экен. Бул нерсени сиз дагы байкап атсаңыз керек, урматтуу көрөрман. Ыр сурансаңыз болот, каалоо айтсаңыз болот, чектөө жок СМС каттарга эфирдин соңуна чейин сөзсүз түрдө биз сизден келген каттарды өз дарегине жеткирүүгө даярбыз. Эмесе, агай, чын эле сонун ырдашат экен. Ушул ырдга даярдануу үчүн канча убакыт кетти? Микрофон. Muğalimin emgegini muğalim özü bilet da. Tınbay emgekteniş gerek. Bular ali ritmikanı jaşı bilbeytler. Muzikanın mayda tüydü erecelerini jaşı bilbeyt. Her biri menen oturuşka tora kelet da. Sapatlı çıkış için köy emgek kılış gerek. Bular menen köy işleyimde köyce rastseneye karabayız. Kedi sabahı bütçe dağına oturup olatlar. Bular şunday emeler. Алардын баарын өзүңүздөр тур кыл деп турганда азыркы учурда. Ошон үчүн буларды азыр ноябрда баштаган болсом, балдар азыр алды ушул тургандардан азыр экөөсү 10-15 чыгарманы аткарып калды. Дагы экөөсү 7-8 чыгармага жакындап калышты булар. Кыйынсыздар ай. Мына кичинекейлер 4-5 чыгарманы ойноп калдылар. Emler yaş özgeçeliğe karab sabah ötümde, oşoğa bularga jönököyden Tatalıga karab ketebiz biz dagı. Şular endi kuray buyurup ki meyli ki gelecekte komuzçu bolbosa dagı öz kesiminde işlese dagı oşo işten keyin komuz buların çarçaganını alat. Anan keyin bulardan intellektualı ösöt. Bunday emeler mende abdanlar köp boldu, men şu yılga çeyin. Özü 23 yıldan beri şu balda çağırmasıl uyuyla işleymin. Bundan buradaki gruppalarında bütüp ketkenlerin gruppalardan bir 6-7 gruppanı çıkardım. Kudayıma şükür alardan daima telefondan baylanışıp durat. Ağay rahmat deyip, dağın bizim kolumuzu çimçip katırağı aytpapsız, dağın köptü үйрөнүп alğanımızda жақшы olmağı ki. Bunlar, bu komuz Kırgız'ın uluttuk müzikalık asbağı da biz kanımızda şu komuzun kasiyeti aylanıp durat da. Bu komuzdu hiç kanday tosku olduğu yok da kayka varsan setkağa salıp alıp keteveresin. Akardeminin fortepiyanını kötürüp kete albaysın. Kız balaga ayrıca. Onun için bularda uluttuk müzikalık tabipte terbiyelaşka köp mani beren. Esradalık ırlarda da biz özümüzce ulutlaştırıp mana özümüzdün Kırgız'ın müzikalık tabitiga karab ыңгайлаштырышка hareket kılabız. Anan özdörüden köyrek ideya açıp kalat. Ağaymin teli da tiyin teli dep şularga kede koğunup kalam şu tüzügele baldarım var eken. Tüzügele баары буйрса келечеги алдыда дейли агай. Бар болуңуз чындыгында биз да сыймыктануу менен ырларын угуп ушинтип комуз кармап турса эле сыймыктанып атабыз. Ал эми Аянадан сурагым келип атат. Колуңдагы кандай аспап бул? Урма аспап да ошондо микрофонду кармап жооп берип койсоң. Канча убакыттан бери жүрөсүң комуз сабагына катышып? Эмне үчүн сенде комуз жок? Да кандай аспаптарда ойнойсуң? Кызык болуп атат да. Ошол жөнүндө айтып берчи. Мен комуз жана Довулбастарды ойнойсуң. Ойнойм. Жашың канчада? Жашым 10 жаш. 10 жаштасың, 3-чү классың, Жакшы. Канча убакыттан бери барып жүрөсүз комузга? Октябрдан. Октябрдан бери ушунча убакытта бат өздөштүрүп алдыбы? Булар эмгектенсең мындан да жакшы болуп 4 эле айда. Микрофонду кармалабыз агай. Bular ayttım go, bayağı hareketleri жақсы da, negede men özüm daha suyunup kalam, şu bayağı unutulu baratkan bayağı yaşlar köyçe esradaga berilip ketpedi mi? Uşul uluttuk muzikalık asbaplarga kızıkkanlarga özüm daha suyunum da. Şulardan bir nese çıksa biz gelecekte bir жақсы bir ırçılar çıkıp kalışı mümkün olsa bir çoğun iş çaralarda ırdap çıksa başka kesipte olsa da emgегиңдин бар экенин сезгениң аябай жакшы. Сөз түрдө Токсейит агайдын колунан ошондой комуз сабак алдым эле. Ушундай кыйын болчу эле ал агай. Рахмат ошого деп ыраазычылыгын айтып турса, бул сиздин чоң бир сыймыгыңыз, сыйлыгыңыз болуп болуш керек. Бар болуңуз агай. Рахмат. Ушу четинен эле кыздардан сурай кетсем, Аяна, деги үйдөгүлөрүңдөн сизге мындай колдоо болуп турабы? Атайын
бар комузга аяна барып кел өзүңө жакшы дейби же өзүңүз эле кызыгып алдыңызбы? Комузга бар убагыда дейт да. Убагыда бар дейби, кечикпе дейби? Жакшы. Сизде сөз болсун. Келиңиз. Канча убакыттан бери жүрөсүз комузга аралашып? Кызыгасызбы өзүңүз негизи? Ооба, мен комузга өзүм кызыкканмын. Мен комузга ноябрдан бери барам. Азыркы убакта көп эле күйлөрдү билип калдым. Канча күү билесиз? 5 күү, бир ырдалчу күү менен. Кимиси жеңилирээк, күүбү же ырдагамбы? Ырга жеңилирээк. Өзүңүздүн жан дүйнөңүз күүгө жакыныраакпы? Же мектептен күү сабагына күүнү көбүрөөк үйрөтөбү? Эмне үчүн үйрөнбөйсүз? Бир эле ырыңыз бар дегеним? Ырларды эми үйрөнүп келгеним үчүн мага кичине кыйыныраак болуп калды. Күүгө оңоюраак болгон үчүн көп эле өзүм жакынмын. Жакшы экен. Келиңиз, сиздечи? Үйдөгүлөрүңүз комузга бар деп жакшы эле колдоо көрсөтүшөбү? Ооба. Кайсы мектепте окуйсуз? Жомартта. Жомартта окуйсуз, Канча убакыттан бери комузга барып жүрөсүз? Сентябрдан бери. Демек, 1 ай, 2 ай тажрыйбаңыз көбүрөөк экен, буларга салыштырмалуу. Жакшы, өзүңүз жан дүйнөңүз менен берилип комуз чертесизби? Канча күү билесиз? 8. 8 күү билесиз. Дагы? Болдум. 8 эле. Азыр эми 7 билем, 8-чине эми үйрөнүп атам. Жакшы. Игилик каалайлы анда. Келиңиз, сизде болсун. Комузга катышып эмнелерди үйрөнүп алдыңыз? Эмнелерди ала алдыңыз өзүңүзгө? Жакшы ырдаганга жана көптөгөн күйлөрдү билип алдым. Эң башкысы. Өзүңүз кызыгасызбы? Ооба, кызыгам. Ким сизди түрткү берди эле ошо комуз мектебине бар, чыгармачылык үйүнө бар деп? Апам айтты эле, анан телевизордон көргөндө комуз ырдаганын көрдүм, ошо кызыгып кеттим. Жакшы экен. Келиңиз анда. Сиз комуз менен ырдаган кайсыл ырчыларга дейинби, кайсыл белгилүүлөргө кызыгасыз? Мен комуздан ырга эмес, көбүнчө мындай чоң-чоң күйлөр черткенге кызыгамын. Себеби күйлөрдүн үнү мындай башкача болот да жан дүйнөбүзгөчү. Ошондуктан күнү черткенге аракет жасайм. Жана ошондой эле мен өзүм дагы аябай комузга кызыгамын. Мен комузга келгениме 3-4 жыл болуп калды десек болот. 3-4 жыл болуп калды. 4 жылдык айттым, биякта ырдап атканда ушул кыздын эле үнү басып калып атты деп. Көрсө тажрыйба күчтүү турбайбы? Ооба. Жакшы. 3-4 жыл ичинде ошол азыр чоң-чоң күйлөрдү чертип жатам. 3-чү күүсүн үйрөнүп жатам азыр чоң күйлөрдүн. Ошол. Жакшы. Кубанычтабыз биз, көп-көп ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиз. Баткенден чыккан талант деп биз да сыймыктаналып. Келиңиз, биздин кичинекей сулуу кызыбыз. Жашыңыз канчада? Жашым 9-та. 9-та, 2-класс. 3 класс. Келиңиз анда. Кантип кызыгып калдыңыз? Ким түрткү берди? Кыйын болгон жокпу сизге? Жок. Ким кандай үйрөтөт Токсейит агай? Жакшы. Жакшы эле сабак береби? Кандай жолдор менен сабак берет? Көп күйлөрдү үйрөнгөн деп. Сиз үйрөнүп атасызбы анан? Ооба. Жакшы экен агай. Негизи эле жаштар менен иштешүү оор да негизи туурабы? Анан кандай булар менен иштөө оңой элеби? Булардын тилин кантип таап кетесиз? Булардын ар бирини үйрөтүп чыгыш, ноталарды үйрөтүш, мындай чертесиң деп айтыш өзү бир кыйын азап болсо керек деп ойлоп кеттим да эмнегедир. Баланын дүйнөсү өтө назик болот да. Балдардын дүйнөсү өтө назик болот. Мен кээде булар менен бала болуп калам. Кээде агайы болом, кээде катуураак урушуп коем буларды. Анан көбүнчө мен буларга маанайын ачып, күлдүрүп, сүйлөп турганга аракет жасайм да. Себеби канчалык көңүл ачылган сайын комуздарда ойноого, чыгармага бир маани беришке мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот да. Мына азыр булар ушу мени оозумду эле ачсам, азыр бардыгы каткырып жатып алгысы келип турат да. Ушундай эмелер бар. Анан булардын сабакка келгенде сол маанайын тиктейм да. Эми булар бала. Үйдөн кээде дакиже сөз угуп чыгат. Кээде мындай ой дагыны аткарбай койсо ата-энеси көңүлдөрү маанайы жок болуп кеп калат. Ошолорго көбүрөөк маани берем. Анан биринчи кезекте булардын
maanayын açışka hareket kılam. Andan keyin hazır birinci kelgende bular menen ürkötedi da, mani korkup turat ele de, uşunda turat ele. Hazır Sizge карай шашылып калганбы? hazır birotolo kelip men teң ata ele süйлөшүп калдым. Себеби мен ошондой жакшы көрөм өзүм. Балдар менен бала болуп сүйлөшпесең, ойлогон ой максатыңа жете албайсың. Aldım şu buna noyabrdan beri toluk kuşu komuzda aldım. Kuday buyursa yılın ahırıga çeyin bulardı. Tarbiyalап. 3 çoğun köyden. Anan 5, 6, 7 örtüründeki çıkarmalı cengilerekten emek kılan. Köylerde üyrenip ayağa çıkınca bala jadaşı mümkün komuzdan. Bayağı okşaşpay kılat uygu var oynaganda ошол жактарда bu ырылар жардамга келет да. Өзү ойноп, өзү ырдаса, булардын өзүнүн көңүлү ачылып, анан кийин баягы ырдан жадаганда күйгө өтүп, күйдөн кайра ырга өтүп, мен буларга дайым айтам да, комуз такай кырмабагыла. Жарым саат кырмагыла, жарым саат ата-энеңерге жардам бергиле, жарым саат сабагыңарды окугула, анан жарым саат эс алгыла, андан кийин дагы жарым саат комуз кырмагыла. Ошондо komuzda sakınıp kalasın 1,5-2 saatin aralığında. Deyip bularga şunday bilgen nasihatlarımda aytıp gel atamın. Kuday buyursa bularda jakşı maksatım var. Şu okuyuculu ayaktagıça bir jakşı ele oynap kala turgan dengelge jetkizem. Bular ayttım go bular negizi noyabrdan beri emek kılganlar. Bu kızım 3-4 yıldan beri gelir, nari kız 2 yıldan beri 2 yıl 3 yıl olup kaldı. Kağandары быйыл келди. Жаңылар. Жаңы келди булар. Буларды дагы пайгага кошоюн дедим, чтобы кийин стимул болуп калсын. Көрсүн, ошол сахнага чыккан кандай экендигин сезсин деп ошол ой менен алып келдик. Азырынча Кудайыма шүгүр. Ыраазымын балдарга. Эң сонун бар болуңуздар деп айталым. Урматтуу көрөрмандар, Чак туш программасын көрүп жаткан учуруңуз. Чак туш программасында калуу тилек, суроо талап алардын баарын биз куржунубузга кабыл алабыз. Сиз дагы алыстабай биз менен чогуу болсоңуз болот. Экран астындагы номерлерге суроо талаптарды кое бериңиз. Бүгүн болсо аптанын дүйшөмбү күнү 6 февраль. Эмесе келиңиздер, комуз илиминин жетекчиси жана ошондой эле ушундай сонун балдар менен келип отурат, окуучулары. Керемет ырдагы аянда эмесе дагы бир тартып алайлы, жалпы көрөрмандар күтүп калды окшойт. Көбүрөөк сүйлөбөй, көбүрөөк ырдат дегендер дагы жок эмес болсо керек, Майли. Үндөрү жагымдуу экен. Мындай да, биз азыр баятан бери булар ооз ачып калбадыбы? Залкар күйлөрдөн, чоң күйлөрдөн дагы ойноп атабыз деп. Ошо 3-4 жылдан бери келген Наргиза Камчыбекова залкар күйлөрдөн бирөөнү аткарып берсин, анан кийин ырларга кезек. Жакшы болот. Эмесе биз Наргиз айымдан керемет күнү. Бул Сарынчы Бөкөй көсүн азыр аткарып беремин. Бул Сарынчы Бөкөй жөнүндө кыскача маалымат айтып кетсем, бул көзү элдин көзү болуп эсептелет. Бирок мунун автору Мадазимов ал ушул Сарынчы Бөкөй көсүнү узартып көпкө чейин созуп чыгарган. Азыр мен сиздерге аткарып беремин анда. Жакшы болот. Келиңиз анда эмесе. Наргиз айымдан керемет кабыл алыңыздар.
Ай, сонун колча коелу керемет, чындыгында бул күбө баарыбызга тааныш болдук окшойт, урматтуу көрөрмандар. Ал эми программабызды мындан ары дагы улантабыз. Келген каттарды барактай турган болсок, агай мындай дейт. Төм моюндан салам, чак туш программасына өзгөчө. Сонун дейт. Кыздардын үнүнө береке, агай иштериңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз эң сонун деп төм моюндан салам узатып атат. Бар болуңуз деп биз дагы айталы. Рахмат. Баракелде дейт, кыздар талантыңар ташкындай берсин, агай ишиңизге ийгилик гана каалайбыз дейт. Агайдын иштерине ийгилик каалайбыз, көптөгөн жаш таланттарды чыгара бериңиз. Баткен телеканалынын жалпы жамаатына ыраазычылык каалаймын. Бар болуңуздар, агай, сиз кыйынсыз, мыктысыз деп сонун билдирүүнүм. Тыныбек агай, Тыныбек мырза жазып жөнөткөн экен. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы, Баткен телеканалы. Мен ушул менин Токсейит агайыма ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсүнө бактылуулукту гана каалаймын. Биз дейт азырга чейин агайды көрсөк сыймыктанабыз. Агайга дагы бир жолу жараткан ыраазы болсун деп окуучуңуз Батма Зура билдирүүнү калтырган. Рахмат айталы. Саламатсыздарбы, Шарлот эже, кандайсыздар дейт. Кызымды комузга берейин деген элем, кантип берсем болот? Жашына чектөө бар бекен? Кызым 9 жашта, комузу бар, жумасына канча жолу окутат болду экен дейт. 935 менен аяктаган абонент. Бардык каалоо тилектерге рахмат. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүндө түштөн кийин окуган окуучулар түшкө чейин келет. Түшкө чейин мектепте окугандар түштөн кийин келет. Жанагы сураган ата-энеге жооп катары биз саат 9-дан баштап 11-15ке чейин сабак өтөбүз. Түштөн кийинкилерге саат 2-ден баштап 3-төн 15 өткөн, 4-төн 15 өткөнгө чейин неме кылабыз. Эгер бала абдан кызыгып, мен дагы ушу комузга катышамын, мен апар комузга деп аткандар болсо, эшик дайыма ачык. Келселер өзүнчө бир дагы бир 5-6 бала бириксе, өзүнчө группа дагы ачышка аракет кылабыз. Бул биринчиси. Анан кээ бир баятан бери учкай сөз болуп кетти. Ата кызыгып калат, апа кызыгып калат. Бирок бала таптакыр кызыкпай калышы мүмкүн да. Ошондойлорду кичине бизге аралаштырса, Кудай буйрса 3-4 айдан кийин сентябрда кайрадан окуш ачылат го, баягындай 3-4 айдан кийин сабактар бүтүп, анан сентябрда кайра башталганда ошо балада дагы кызыгуу болот да. Кызыгуу ойгоно баштайт. Ошо мезгилде алып келсе дагы жакшы болот. Себеби азыр булар программадан алдыга кетип калды да. Анан жан келген бала менен отуруп калсаң, булар бош калат. Анан булар менен отуруп калсаң, бала бала менен иштей албай калсаң, а бала жарайт да, баягы бекер отургандан жадап туруп, комузга болгон кызыгуусу солгундап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, мен силерден бир эле өтүнүчүм, балдардын кызыгуусуна көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Сиздер энди убагыда ойноп, үйрөнүп алып сиздерге мен абдан неме өкүнөм. Бирок сиздер комузду жакшы көргөнүңүздөр менен бала кызыкпай калышы мүмкүн, баланын кызыгуусуну изилдеп көрүш керек да. Ошондо бизге дагы жеңил болот, балдардын үйрөнүп кетишиге дагы жеңил болот. Жакшы экен, бала жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Деги эле өзүңүздүн уул кыздарыңыздын арасынан бар болсо керек. Ошол эле учурда алардын кызыгуусун сиз кантип байкадыңыз? Канча жашында байкадыңыз? Кантип байкашат негизи эле? Алар кандай болгондо сезимдерин айта алат? Айтат го, ошо бала үй бүлөнүн баягы ата-эне күзгүсү катары эсептелинет да. Ошол мен комузумду кичинекейден баштап көргөндүгү үчүн менин барлык балдар кыздарым бардыгы ойнойт. Ушу чыгармаларды анан чоң Бишкекке чейин конкурстарга барып келгендер бардыгы. Азыр комузду алып эле өздөрү каалаган чыгарманы мындай тез эле үйрөнүп алышат. Анан ошол эле мезгилде эки балам эмеде Бишкек шаарында мектепте комуздан ийрим ачып иштеп атат. Анан кызым күндө кечинде келгенде кайталап ойноп атам дейт. Эң кичине кызым болсо комуздан Бишкекке чейин барып келди. Бул жерден районныйдан өтүп, областтан өтүп, анан кийин Бишкекке чейин барып сыйлыктарын алып келди. Анан ушу менин şu өнөрүмө кызыгып калганыга аябай сүйүнөм да. Мен биздин үй бүлөдө дагы бир агам чертчеле, анда биз кылы жок комузду сүйрөп алып жүрчүмүн кичинекеймин, анда кичинекей кезимде.
Ana endi al mezgildegi ata-eneler эме жакшы көңүл бурган эмес экен, жип байлап алып, бир эле жипти байлап алып, ошону дыңгыратып жүргөн экен, көрсө өзүм кызыккан окшойм да. Кийин насип экен антып ошо комуз классыны бүтүп келдим. Институт ал мезгилде университет аз эле, бир эле институт бар эле, ошо музыкалык факультеттин аккордеон менен комуз өнөргө окуп келип, ошондон бери 88-жылы Баткенге келген болсом, Баткенде биринчи 25 окуучуну алып чыкканмын. Концерттерде бизди дайыма бизди чакырып турчу. Бул дагы адамга түрткү берет экен да, ушундай колдоп, сени эстеп турса, балдарыңды алып кел чыгар концертке деп турса, бул мугалимге өтө эме болот экен да, жардам болот экен да. Ошондон бери ушу балдарды 2 жылда, 3 жылда бүткөнү кетип атат, ордун толуктап келатамын. Эң сонун жакшы экен анда, чындыгында жогоруда айтып калгандай өзүңүздүн билимиңиз менен башкаларды дагы суугарып, башкаларга дагы башка жака дагы эгин эгип атканыңыз бул менимче көпчүлүктүн эле баягы өнөрүн өркүндөтүп өстүрүү эле келатат деп ойлойбуз. Жактыш программасы эмесе биз жакшыларга кезекти берели. Биз дал ушундай окуучулар керемет ырларды жандуу ыры менен, жандуу үн менен комуздун коштоосун аткарып берип атканда сиз дагы колдоп коштоп WhatsApp номерлерге билдирүүлөрдү узатсаңыз болот. Андан сырткары урматтуу көрөрмандар, эгерде ушул эфир сизге жаккан болсо, анда эфирдин соңуна кошулуп калдыңызбы, ортосунда кошулуп калдыңызбы, анда капаланбаңыз. Биздин YouTube баракчабызга баспаңыз, Баткен Медиа деп издеңиз, ошол жактан бизди таап, ушул эле эфирибиздин кайталоосун көрө аласыз. Же болбосо Facebook баракчада дагы Баткен Медиа деп издесеңиз таба аласыз. Даярсызбы? Даярбыз. Анда биз ушул дагы фольклордук ансамбль менен апама аттуу. Биз апаларды жакшы көрөбүз да, дүйнөдө энеден кымбат эч нерсе жок да. Ошону биз дайыма эртең майрамдарды дагы жакындап келаткан, дагы бир жыл баса белгилеп кетким кетет. Бир ыр менен токтобой, экинчи ыр менен дагы суранып калсалар деген ой менен үйрөнгөн элек, ошону аткарып берели. Апама. Учурда мен дагы өзүмдүн апам көрүп атса керек, сөзсүз түрдө сиз үчүн болсун, сиздер үчүн болсун, саламыбызды айталы, сиздерди жакшы көрөбүз. Кабыл алып коюңуз. I
Ай, сонун апалар үчүн сиз жогоруда айткандай канчалаган ырларды аткарып берсе дагы, канчалаган жылуу, мээримге бөлөнгөн сөздөрдү айтса дагы аздык кылса керек, урматтуу көрөрмандар. Апаларыбыз ар качанда биз менен мээримге бөлөнүп эле чогуу биргеликте сезимдерибизди билдирип жүрө берели деп кошумчалап айткым келди эмнегедир. Бар болуңуздар, агай. Келген каалоо тилектер дагы арбын экен, алардын бирин биз барактай турган болсок, саламатсыздарбы, Чак туш программасы дейт. Ийгилик каалайбыз, агай, бар болуңуз, чындыгында сиз мыкты инсансыз, сыймыктанабыз деп билдирүүнү узаткан экен. Барыңарга ийгилик каалайбыз, кантип балдарды кол музыкага кызыктырса болот дейт, агай. Өзү бизди дагы музыкалык окуу жайга кабыл алганда бизде сулук деп коят, кабыл алуу, угуу жөндөмү мыкты иштеген балдарды, кыздарды студенттикке кабыл алчу да. Ошо бала өзү кичинесинен эле билинип калат. Илегендерди тарактатып ойноп, анан ритм менен басып, бирөө ырдаса кошулуп эле ошондой кылып аткарып аткан балдар болот да, ошолор тезирээк үйрөнөт да. Анан энди туура бул балдарда айып жок. Кээ бир балдарда таптакыр сулук болбойт. Мен эсимде бар, 6 жыл bir kızdı, 6 жыл мага келип жүрдү да. Окуучу кыз 2 класста келген, 8 класска чейин келди. Bir күйдү чала үйрөнүп кетти да, bir эле күйдү. Себеби дегенде аябай мыкты комузу бар. Bir күн сабактан калбайт да. Бирок кабыл алуусу жок да, кабыл алуусу жок. Ар нерсе кылып көрдүм, мындай өзүнчө жекече өтүп жүрдүк. Үйрөттүм, Астанадан чыккандан кийин таптакыр унутуп калат. Кийинки сабакта тапшырманы аткарып келдиңби десең, аткарып келдим дейт. Анан ошо ойнотуп көрсөң куплуңа толбой калат. Бирок андай мезгилде биз балдарды эч качан чагымсындырбайбыз. Биз балдарга багыт беришке аракет кылабыз. Жалпы балдар чыгармачылыгы ошондой. Эгерде ошол линияда жөндөмү жок болсо, биз мүмкүн баланын таланты башка ийримдерде ачылып кетиши мүмкүн. Биз ошолорду байкап туруп, ошол ийримдерге багыт беребиз. Анан энди комузга Кудайыма шүгүр, акыркы мезгилдерде азыр бир окуучу гана менде кичине илең салаңда келатат. Мен ойлойм, ушуларды көрүп, алдагын көбүрөөк аракет кылса, жолго коюла неме болуп кетет да, алып кетет. Анын менин бир сүйүнкө жерим мына 3 айдан бери келет. Бирок ошонун баягы үндөрдү кабыл алуусу ойгонду да, ошону сезип калдым. Алар менен жекече иштөөгө аракет кылабыз. Анан бизде энди негизинен балдар чыгармачылыгы коллективибиз 15 мугалим иштейт, 15-16 мугалимибиз бар. Ушулар бизди ар тараптан колдоп турат. Мен аларга терең ыраазычылыгымды билдирип койгум келет. Бизде концерттерге алып чыгып балдарды жүзүн ачабыз, уялчаактыгын кетиришке аракет кылабыз. Ошон үчүн мен аларга терең ыраазычылык билдиремин. Балдар наразычылыгым жок буларга, дайым мени сүйүнтүп турат да. Бар болушсун дейли. Негизи эле мен ойлоп атам да, аягына колундагы кандай аспап деп коет ага негизи аны? Өзү доолбас. Доолбас, Орустар барабан дейт. Барабан, доолбас дейличи. Доолбас негизи буга чейин аягына кармап көрдүң беле, микрофонду кармап? Доолбас кармаган кандай экен? Жакшы эле өздөштүрүп атасызбы? Үйдөгү баягы казан аякты моундай кылып аткандай эле болот атабы? Ооба. Жагып атабы? Дагы кандай аспаптарда ойнойсуздар? Доолбас, комуз ошол эле. Дагы агай, кененирээк айтсаңыз, булар дагы кандай аспаптарда ойной алышат? Бир эле комуз менен чектелип калабы же андан башка? Бизде улуттук музыкалык аспаптардын комплекси бар. Азырынча мен микрофондагы кармабыз. Азырдан кошуп атам, себеби бардыгын бир кошкондо аралашып кетпесин деп. Азыр аянада кичине жөндөм бар экен, барабанга кичине эме кылдык. Ал эми Маликада сулук жакшы экен. Буга шылдыракты берип, бул ритмди музыканы баягы аткарып аткан чыгарманын ритмин алдын ала сезип турат, ошону бирдей аткарышка аракет кылат. Анан бизде азыр асат аягыбыз бар. Асат аякты эми бир окуучуга даярдап атам. Бирок ал
жеткилең болбогондугу үчүн чыгарманы кичине бузуп ойноп койсо ошо боюнча калып кетет да. Ошон үчүн аны Кудай буйрса кийинги дагы келебиз деген үмүтүбүз бар. Андан кийин көкөрүбүз бар. Эми анан чопо-чоордо. Мен биз азыр улуттук музыкалык аспаптар менен ойноп атабыз дейбиз, бирок мына аккордеонду кошконума кичине ыңгайсыз абалда турамын. Биз кийинги Кудай буйрса чакырып калсаңар, аккордеондордуга чопо-чоорлорду ойноп келишке. О темир оосконбуз, ошолорду кошушка 4 аспапты кошупча алып келишке аракет кылабыз. Эң сонунда биз ар дайым күтөбүз. Дал ушундай таланттууларды ар дайым сүргөнгө Баткен телеканалы дап даяр экенин унутпаңыздар эң башкысы. Чактуш программасы 6 февраль аптанын болсо дүйшөмбү күнүндөбүз. Комузчуларыбыздан эмесе дагы бир керемет ыр болсун. Андан соң программабызды улантабыз. Сизден келген СМС каттарды болсо биз аздан соң барактаганга аракет кылабыз. Сиз дагы уул кызыңызды эгерде комузга кызыга турган болсо, бере турган болсоңуз, анда мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүнүн комуз илимдерине берсеңиз болот экен. Акысыз болгондо дагы жашка болсо чектөө бар. 1-класстан 11-класска чейинки аралыкта сиз балаңызды комузга берсеңиз, анда эң сонун деңгээлде биздин өзүбүздүн Токсейит агайыбыз кыйын кылып үйрөтүүгө аракет жасайт экен. Бул нерсени баса бергилейли агай. Кайсыларды аткарып бересиздер? Биз эми убакыттын бир аз немесиге тарлыгына байланыштуу апалар жөндөр дадык. Экинчи апалар өзү биздин мекенде, мындай четкен ар баланын мекени. Ошон үчүн мекенде тартынып калбасын, Кыргызстаным дегендерди аткарып берели, өзүбүздүн Кыргызстан жеринде. Жакшы болот, өзгөчө патриоттук сезими күч болгон жаштар үчүн дагы, сиздер үчүн болсун, Кыргызстаныбызда, мекенибизде, өзгөчө Баткенибизде тынчтык болсун деп, дал ушул кереметтерди кабыл алып коюңуз Чактуш программасында.
Кыргызстаныбызда тынчтык болсун деген гана тилекти айталым. Урматтуу көрөрмандар, Чак туш программасын көрүп жаткан учуруңуз бүгүн болсо биздин студиябызда ушундай сонун конокторубуз келип отурат. Атайын жазган каттар мындай дейт: агай Кадам жайдан чоң салам дейт. Чак туш программасы агай ишиңизге ийгилик каалайбыз, кыздарга ден соолук, чыгармачылык эргүү ийгилик каалайбыз. Чак туш алып баруучу эже сонун болуп жатат деген экен. Эгерде сизге жаккан болсо, биз дагы максатыбызга жеттик деген ойдобуз. Агай ишиңизге ийгилик каалайбыз, көп жетишкендиктерге күбө болуп жүрө бериңиз. Рахмат сизге, аябай сонунсуз, мыктысыз деп билдирүүлөрдү узатып атат. Чындыгында мыктыны мыкты деш керек. Кутмандуу күнүңүздөр менен Баткен телеканалы дейт. Бүгүн болуп көрбөгөндөй сонун конокторду чакырып турсаңар, эфир аябай сонун болуп атат, сонун ырларды аткарып атат. Мүмкүн болсо дейт, ата-эне жөнүндө ырлардан дагы күтөбүз. Рахмат деп билдирүүгө кол койгон экен. Рахматыбызды айталы биз дагы. Каалоо тилектерди айткан баардыгыга рахмат. Аларга да аманчылык, үй бүлөсүгө тынччылык каалайбыз. Жалпы балдар периште деп коет го. Şu balların atıdan alarga dagın çoğun razılık bildiririz. Sitelерден. Жакшы экен агай, кубанычтабыз. Эмесе соңку суроолордун бири болсун. Быйылкы жылга кандай пландарды койдуңуздар, кандай ийгиликтерди багындырдыңыздар буга чейин, же болбосо бул жылы дагы сиздерге жемиштүү боло баштадыбы? Айтор ошол жөнүндө кеп кылалы дагы жыйынтыктайлы. Men aytımga buğa çeyin jarım ele штатта иштеп жүргөн элем Комузда. Анан ноябрдан бери толук алгандыгыма байланыштуу Комузду şu канчалык деңгээлде тезирээк, көбүрөөк балдарды үйрөтүшкө аракет кылып атамын. Буга чейин жылда март айында ушул областтык мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам деген кароо сынагы өтөт. Biz ошого азыр райондук туруна даярданышка аракет кылып атабыз. Жеңебиз деп турабыз эми бали неме үмүт да бул дагы. Жеңип анан областка алып чыксак булар дагы ачылат. Дагынан бар сахнаны маданиятын түшүнө баштайт. Анан кийин областтан Кудай буйруп насип тартып өтүп кала турган болсок, анан май айында Бишкек шаарына өзү чакырат биринчи орунду алгандарды. Андан ары балдар ошол жакта дагы жакшы өнөрүн көрсөтүшүп, андан ары Ысык көлгө бекер буларды эс алдырууга 8-9 күнгө эс алдырууга мамлекет өзү колдойт. Ысыкка барып турбайсыздарбы, буюрса? Кудай буйруса, шуну үмүт кылып турабыз. Мен да эрчип атат окшойм, Комузду үйрөнүп баштайт окшойм ага ушул күндөн баштап, Эми мындай чоң адамдарга тез эле үйрөтүп койсо болот. Булар бала. Анда Комузуңузду кармасам болобу агай бире? Булар ашыкчабы же мага деп атайын алып келдиңиздерби дербейинби? Карап көрбөйүнбү? Балким үйрөнүп кетем, балким мен да ошо Ысык көлгө бир жакка барганга жетишип калат чыгармын деп. Албетте Комузду кармоо дагы ар кимдин эле колунан келе бербейт, урматтуу көрөрмандар. Эгерде ушул Комузду балдарыңызга, үй бүлөңүздөн кызыккандарга алып берип көрсөңүз, балким ал бат эле өздөштүрүп кетет, бат эле кыргыздын сыймыгы болуп кетет чыгар. Бул нерсени сиз болгону балаңыздын эле сезимдеринен байкасаңыз болот экен. Чак туш программасы келип бергендиңиздер үчүн рахматыбызды айталы, ыраазычылык айтабыз агай. Бул Комуз болсо эсине берейин, Шарлоттаныкы эмес окшойт Комуз, эгерде кызыгып калса барат сиздер жака, Бүгүн урматтуу көрөрмандар, Баткен райондук балдар чыгармачылык уюунун Комуз илиминин жетекчиси Дыйканов Токсейит жана ошондой эле Комуз илимине катышып жаткан окуучулар бүгүн бизге мейманга келишти. Малика, Наргиза, Сезим, Айназик, Нурия жана Аяна мейманда болду. Рахматыбызды айталы. Келиңиздер, эркин микрофон. Жалпы кыргыз элине калып элек, андан соң жыйынтыктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу эл журтум, мен ушу жүрөгүмдө өйгөн бир эле нерсе бар да, тынчтык. Ушу элибизде дайым тынчтык болсун, эч кимдин көз жашы төгүлбөсүн. Эми Баткен печенесине жазган экен, кичине бир эмелерди көрдүк чекесин. Эми биз дайым эле ушундай элибизде, аймагыбызда, жалпы Кыргызстанда şu тынчтык болуп, биздин ошо келечеги болгон балдар, кыздар мына ушинтип ойноо, ырдап эле жүрсө деген жакшы тилегим бар. Кудай эле ушунусун насип кылсын. Сиздердин ишиңиздерге да чоң рахмат. Жалпы мен коллективиме да, колдоп турган коллективиме да чоң рахмат. Балдардын ушу дайыма şu балдарын убагында жөнөтүп турган ата-энелерибиз дагы аман болушсун, тынч болушсун, сыймыктанып отурушсун эле көргөндө. Булардын келечеги алдыда. Мен жакшы иш пландарым бар.
Eğer şunu işe aşırıp kala turgan bolsam, aşat Kuday buyursa. Sebeben ballar için kıgamın, jönököyleştirgenle iş planlarım var. Eğer şunu işe aşırıp kalsam, bulardan gelecekte dahil köp joluguşabız bular menen. Ооба. Бар болуңуз агай. Ушунча окуучуларга билимиңизди берип, алар деген эң мыкты тепкичтерге жетип көтөрүлүп аткандардын баардын салымына кошкон, бул башында сиз турасыз. Сизге рахмат айткан ата-энелер жана биз дагы айтабыз. Бар болуңуз агай. Рахмат. Ден соолук тилейбиз. Ушинтип үйрөтүп жүрө бериңиз деп айталы. Келиңиздер, сиздердин дагы үй бүлөңүздөр көрүп атса керек учурда, Учурдан пайдаланып саламыңыздарды айтып алыңыздар, бизди колубузга кечиктирбей пат-пат жөнөтүп туруңуздар. Иш айтпаңыздар деп койсоңуздар болот, Азыр бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз элиме, үй бүлөмө, апама, классташтарыма, эже агайларыма, бардык туугандарыма ысык салам айтамын. Эгерде силер да коомубузга абдан кызыгып жатсаңар, анда келгиле, себеби биздин келечек биздин колубузда демекчи. Биз өзүбүз кызыккан нерсебизге катышып, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү байыта берейик. Ой, эң сонун. Бар болуңуз. Келиңиздер, сиздер дагы салам айтып алыңыздар. Колубузга кызыккан жаштарга жакшы кабыл тилейк. Азыркы бизди бардык кыргыз эли көрүп жатат. Ата-энеме, апама, үй бүлөмө бардыгы ысык салам айтам. Жана классташтарыма Токтокан Касымова деген эжекеге ысык салам айтам. Жана комуз иримге келгиле, комуздун үнү аябай сонун, үйрөнсөлөр жакшы болот. Бар болуңуз. Жан дүйнөй салат, Үйдөгү менин экисиндеме, апам, энеме дагы Бишкектеги мени көрүп жаткан ата-энем Байкем менен апама ысык салам айтам. Жана Москвадагы атама айтам. Классташтарыма, эң жакын досторума Айзирек менен Айназике дагы эжекейлериме ысык салам айтам. Жакшы көрөсүз алардын баарын, Бизди азыр көрүп турган бүтүн кыргыз элиме салам айтам. Ата-энеме, үй бүлөмө салам айтам. Эгерде силер ушундай эле кызыгып жатсаңар, балдар чыгармачылык үйү силерге ар дайым эшиги ачык. Келиңиз дагы үйрөнүп кетиңиздер. Эң сонун. Биздин жөжөбүз, кичинекейибиз домбурасын колго алып эле бир башкача сезимдерди ойготуп кетип атасыз. Келиңиз. Ата-энеңиз көрүп атабы? Акырын айтып коелу. Келиңиз. Салам деп коюңузчу гана. Кыргызстан, жалпы жакындарыңыз көрүп атат, учурдан пайдаланып, сиздерди жакшы көрөм деп айтып коюңузчу. Сиздерди жакшы көрөм. Бар болуңуз. Келиңиз, биздин бул жактагы кичинекей кызыбыз калып кетти окшойт. Соңку микрофонду сизге берели дагы, андан соң программабызды биз жыйынтыктайлы, Эмне дейт болду экен? Шылдыралардын койду жакшы эле сөз баштайт окшойт, Келиңиз. Малика. Жакшы көрөсүзбү үйдөгүлөрүңүздү? Ооба. Сыймыктанасызбы? Анда Ооба. жалпысына бизден салам, кол булгап коелу, Жакшы көрөбүз. Эмесе, рахматыбызды айталы, келип бергендигиңиздер үчүн ага ийгиликтер коштоп жүрсүн. Буюрса келечеги алдыда биз жогоруда айткандай, ар дайым студиябыздын эшиги ачык, бат-баттан сагындырбай келип туруңуздар дейли. Чактыш программасынын 6 февралга алынган чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Шарлотта Эшматова. Кайрадан дал ушул керемет экран алдында амандашканча, жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Күнүңүз көңүлдүү болсун.